Өзүңүздөр байкагандай Асман турак жай комплекси жайгашкан аймак өзүнчө бир шаарчага айланды. Мында балдар ойночу аянтча, машыгуучу аянтча жана эс алуучу жайлар каралган. Мындан сырткары жер үстүндө жана жер тилөөсүндө унаа токтотуучу жайда эске алынган. Жалпысынан мында жашоочулар үчүн бүт шарттар түзүлгөн. Жаңы үйдүн босогосун аттап жаткандардын катарын Бурхан Матовдардын үй бүлөсү да толуктайт. Мамлекетке талыкпай эмгегин жумшап келе жаткан жубайлар 8 жыл дегенде ак өргөлүү болуп, жалпы туугандары менен кубанып турган чагы. Алар алдын ала төлөмү жок 4% менен 3 бөлмөлүү батирдин ээси болушту. Ак өргөңүздөр кут болсун. Маанайыңыз кандай? Рахмат, аябай эң сонун чексиз маанайда турабыз чынында. Биз көптөн күткөн, эңсеп жүргөн үйүбүзгө келип, бүгүн ак босогосун аттап отурабыз. Чынында ушул баарына дагы ушундай жагымдуу маанай каалап кетемин. Ушул жаңы конушту алгандардын үйлөрүндө жакшылыктар болсун, баардык токчулуктар берекелүү үйлөр болсун демекчимин. Ошол. Канча жыл күттүңүз эле? Биз бул үйдө ушул 12 жылдан бери ушул өзүнүн үйүбүз болсок деп эңсеп күтүп жүргөнбүз. Кудай буйруса бүгүнкү күнгө насип кылган экен. Ушул аябай толкунданып сүйүнүчүбүз койнубузга кабатпай бала чакабыз менен топурап кирип калдык. Ошол биздин ошол өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык жаш үй бүлөлөргө ушундай мамлекеттик иште иштеп жаткан ишчилерге ушундай колдоо көрсөтүп келип атканына аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин демекчибиз. Кызматыбыз мамлекет үчүн боло берсин. 5 балабыз бар. Келинчегим дагы мамлекеттик кызматкер, агартуу тармагында мугалим болуп иштеп эмгектенип келет. 10 жылдан ашын. Мен өзүм дагы ошо телевидение тармагында 10 жылдан ашын эмгектенип келемин. В целом для страны это очень правильный и положительный момент. Поэтому я рад, что вот нашлось такое решение. Конечно, я подписал добровольно. Бейле кетсек, Жалал Абад облусунда мамлекеттик үйлөр түшүп жаткан жер тилкелери кезинде мыйзамсыз жеке колдорго өтүп кеткен. УКМКнын мурда менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтарып алуу иштеринин алкагында анын ордуна аймакта калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөр курулууда. Ипотекалык үйлөрдүн курулушу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө турат. Ошого ак ниеттүүлүк менен аракет кылыш керек да. Ак ниеттүүлүк менен аракет кылып, ошол коюлган тапшырмаларды так аткарыш керек. Эгерде ошондой кылбастан, бул жерде талал тонол же болбосо мамлекеттин акчасы максатсыз пайдалана турган болсо, анда жоопкерчилик катуу болот. Жоопкерчилик дегенде сезиш керек. Мамлекет ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип атабы? Демек ошону элдин пайдасына убакытты кетирбей азыр колдонуп калышыбыз керек да. Жалал Абадда менин үйүм программасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 15 жерде турак жай комплекстери түшүп жатат. Анда жалпы 11 миңге жакын батир болот. Жыл аягына чейин 3 миңге жакын батирдин ачкычтары кезеги менен өз ээлерине тапшыруу пландалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.